Записьті бастым анда болып кетті. Ассалауму алейкум деп баштап коеюн ба? Жакшы кесиптештер. Мына экинчи темабыз маалымат ресурстары. Так, интернет тармагындагы ресурстар. Биз өткөндө сеттер менен барып, интернетке такалып токтогонбуз, а? Бардык топологияларга чейин өтүп, сеттердин иштөө системаларын көрүп, эми интернет тармагындагы ресурстар бул интернет аркылуу колдонуучуларга жеткиликтүү болгон ар кандай маалыматтар, кызматтар жана куралдар. Азыр биз жаналарга өтө мугалимдерге өтө керектүү болуп аткан искусственный интеллекттер, порталдар, мугалимдер үчүн сайттар, ошолар боюнча сөз кылабыз. Бул ресурстар веб-сайттарды, онлайн платформаларды, программалык камсыздоону, медиа файлдарды, буттагы сактагычты, социалдык тармактарды жана башка кызматтарды камтышы мүмкүн. Алар адамдарга маалымат жана байланыштан тарта жумушка, көңүл ачуу жана билим алууга чейинки кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бизде действительно ошондой. Эми браузер деген эмне? Буларды эми бардыгыбыз билебиз. Бул жерде турган 5 браузерди деле жатка билебиз. Ким жооп берет? Кайсыл браузерден азыр өңү алмашкан? Меники интернет ой биринчисиники эским. Биринчи тургандык, а? Азыр эже болуп, башка түшүп алмаш болгон. Эже бар. Браузердин иштөө принциби. Кандай иштейт эми ал өзүчө? Биз окуучулар болсо, кээ бир мугалимдер, башка предметтин мугалимдери прям браузердин өзүн интернет ойлойт да. Биз аларга түшүндүрүшүбүз керек, окуучулар да түшүнүш керек, что браузер бөлөк, издөө системасы бөлөк, интернет андан да бөлөк экен. Колдонуучу орнотулган браузерди ачат да жана Direct сапчасында каалаган сайттарды URL дарегине киргизет. URL дареги деп ортоңку же баш жагындагы жазууга киребиз. Браузер серверде ар бир веб барак үчүн уникалдуу болгон IP дареги боюнча издейт. Эгер сиз издеп жаткан сайтка мурда кирген болсоңуз, ал дарек билесиздер, компьютерде сакталып калат. Бул socket код атайын памятьте сакталат. Аны биз кээ биринде тазалап да өчүрүп турабыз. Темпте сакталат негизинен адрестер. Играй.com. Керектүү IP даректи табылгандан кийин браузер ага атайын TCP/IP протокол аркылуу кошулат. Ал аркылуу тармакта маалыматтар алмашат. Баракты көрсөтүү үчүн браузер пост жана get ыкмаларын колдонуу менен серверге HTTP суроо талаптар жөнөтөт. Азыр кээ биринде HTTPS деп да кошуп айтып кетсек болот. Сервер суроо талапта веб серверлери аркылуу иштеп чыгат. Андан кийин Socket файлдары, кештөө алгоритмдери жана мазмун жөнүндө маалыматтарды камтыган жоопту браузерге жөнөтөт. Браузер серверден алынган жоопту иштеп чыккандан кийин ал туралган баракты чагылдырып көрсөтөт. Качан ошолар иштеп бүткөндөн кийин бизге көрсөтөт. Канчалык интернет скоросу тез болсо, ошончолук тез көрөбүз, билесиздер. Скоросу сал начарыраак болот же болбосо ошол эле каналга бир нече компьютерлер кошулуп калган болсо, анда дагы компьютерде болгон маалыматтар бизге жайыраак чыгат. Издөө системалары. Жерде өзгөрүп турган анимацияны көрүп турасыздар. Google Search эң көп издөө системалардын бири. Андан кийин Google'да эле майда бөлүктөр турат. Кыскасы айтканда, издөө системалар боюнча эң зору Google, андан кийин Яндекс, Bing, башка бир нече издөө системалар бар. Биринчи ачылгандардан билесиздерби? Кайсыл бар болчу? Биз студент болуп жүргөндө интернетке киргенибизде кайсыл браузерлер бар эле же кайсыл издөө системалар бар эле? Ким билет?
Биринчи Google бар. 2000'den баштап 2010 жылкы аралыктагы жыналар браузерлер менен издөө системалар. Mail.ru жакшы өнүккөн болчу, Google'dan başkası da var böyle ay. Кайсы деген? Google'dan başka hem var böyle biz. Bilmesek gerek bu. Rambler деген бар билесиздерби? Rambler. Yahoo, Rambler, Mail.ru degendeyler mesela. Mail.ru, Mail.ru az деле бар, бирок канчалык өнүк албай калды. Яндекс өнүгүп кетти Россияда. Ошолор бар болчу. Поисковой системы и операторы дейт. И бул жагы орусча болуп кетти го. Поисковая система — это онлайн-инструмент, предназначенный для поиска информации в интернете на основе ключевых слов или фраз, введенных пользователями. То есть, колдонуучунун терген ачкыч сөздөрү жана издөчү фразалардын негизинде онлайн издеп берген инструмент. Они сканируют миллионы веб-страниц и других онлайн-ресурсов, индексируют их содержимое и предоставляют результаты поиска, наиболее соответствующие запросы пользователей. Алар миллиондогон интернет-сайттарды сканер кылып, биздин запрос кылган ачкыч сөзүбүздү же болбосо фразабызды алар менен сравнивать этип, салыштырып туруп, анан кийин табылган жерлерин бизге алып чыгып берет. Дагы бир нерсе айтып коюш керек, эгерде алар открытый болсо, скрытый боло турбосо алып чыга албайт андай. Поисковые операторы, издөө операторлар — это специальные символы, ключевые слова или команды, которые позволяют уточнять и ограничивать поиск в поисковой системе. Издөө операторлары атайын символдар, жана, же деген символдар бар, кашат, тырнакча алынганда кандай болуп калат, ошолор боюнча дальнейший көрсөтөбүз. Использование поисковых операторов является эффективным способом улучшения результатов поиска и сбора нужной информации. Издөө операторлорун колдонуу бул маалыматты табуунун эффективдүү жолдорун жана маалымат жыйноонун жакшы издөө жолдорун чыгарып берет дейт. Так, бу жерде издөө издеди. Эмнеде сайттын өзү менен кошуп бере турган болсо кандай болуп изделет? Сколько статей безопасности дейт. Так, кайталап келет да допус. Сайттар менен издесек, конкретный сайттын өзүн чыгып берет. Так, эми тырнакча оператору. Бул оператор так фразаны издөө үчүн колдонулат. Именно так өзүн издейт. Мисалы, ушул жерде өзүн мактанып кетет окшойм кичине. Издөө системасына кирип туруп, так, биз азыр олимпиада өткүзүп аткан болчук. Бул жакта турат. Тырнакча менен жөн эле Нурматалиев. Мирлан деп туруп издей турган болсок, бир нече Нурматалиев Мирлан жөнүндө маалыматтар чыгат. И анан кийин ар жакка кете берет. Так, мен жөнүндө түзүлгөн информация окшойт. 7-жаналарга өтө турган болсок, мында жерде 1 сентябрь күнү Нурматалиев Мирландын сабагы болду дейт. Кутабалдиев Мирлан Турдубекович деп көрдүңүздөрбү? Ушундай өтүп, Мирландагы башкаларга өтүп кетет. Эгерде издөөдө только тырнакчаны алып кое турган болот, кошуп кое турган болсок, анда бизде издөөдө менден башка эч кимди чыгарбайт. Так, бул биздин YouTube каналдагы сабактар, эмнеде башка. Даже могу жетишке өтө турган болсок дагы эмне кылат? Именно Нурматалиев Мирлан бар жерлерде гана көрсөтөт. Эмне дейт дагы? НТО кубок дейт. НТОнун кубогун биз алып келген болчук. Дагы башка жанагылар турат. Бүт канчасы болсо дагы ошол Мирлан Нурматалиевке тиешелүү.
Mesela kırışa sabahlar deyip. Birinci çöttükte birinci sentябрь bilim gününe şunday kılıp bir adama çıkmışa teşeri malumatlar izlep berет. Так, эми кийинки операторубуз бул кемитүү оператору. Бул оператор белгилүү бир сөздү же фразаны тизмеден алып таштоо үчүн колдонулат. Ошол эле издөдөн биз кечиресиздер, мырлантыра берсин. Именно мырланды кемитип таштайбыз, алдын айтып болуп коебуз. Демек мындай издөдө Норматалиев Мирлан жок. Карап көрсөңүздөр, Бакыт Норматалиев, Абзал Норматалиев, Талант Норматалиев, Бакыт, Талант, рейтинг бине дейт. Профессор Момитаховду участиеде Норматалиев биде Мирланды М эле кыскартып койгон экен. М болуп калыптыр. Чөтө мага эми жагып атат ушул маалымат. Бул Ташкенттеги чоң эл аралык форумда Кыргызстандан катышуучулар жөнүндө маалымат берилген окшойт. Ошол экен. Из Кыргызстана приняли участие Норматалиев М, эксперт проекта ВБ по обучению менторов сиздерди окутуу боюнча. Сиздерди окуткандын жанагысы пайдасы ошол жакта да тийип атат. Көрдүңүздөрбү? Так, кийинкиси. Так маалымат алуу үчүн издөө операторлор. Плюс кошуу оператору издөө плюс белгисинен кийин кездешкен сөз же сөз айкашын камтыган жыйынтыкты берет. Бул так натыйжаларды алууга мүмкүнлүк берет дейт. Биз маалыматтын процесси жөнүндө маалымат издеп жатабыз, бирок биз сактоо деген сөздүн бардык жерде пайда болушун каалайбыз. Демек, сактоо деген сөздү издегенде чыгыш керек экен, Вот, майли, бул кайта кайтсын. Биз ошол издөөгө эмнени кошойлу эми? Плюстун ордуна болсо Норматалиев Мирлан плюс информатика. Сертификат деген сөздү кошуп койлу. Сертификат. Эми Мирлан сертификат дегендер гана чыгат. Сертификат деген сөз кошулган жери гана чыгат. Сертификат СМИде сертификат алган дейт. Закрыл свой профиль, преподаватель информатики дейт. Нужно включить сертификат дейт. У вас сертификат кошулуш керек. Республиканский научно-технический олимпиадада сертификат алган дейт. Научно. Көрдүңүздөрбү, бир адамдын кайсы жактагы маалыматтарын алгыңар келсе, ушуну алып басып туруп эле маалыматтарды кошуп алсаңыздар болот. Сметану возьми. Я открою. Попьешь сметану? Сметану возьми. Зелененькую. Ушундай. Так. Эми кийинкисине турган болсок. Азыр 1 секунд, 6 секунд. Кичинекей балам бир нерсе ичкиси келип калыптыр. Ладно, все сам что. Да. Сразу холодненький. Тилда. Бул оператор кыргызча кандай деп койсок болот? Толкун, Бул оператор синонимдерди табуу үчүн колдонулат. Издөө жыйынтыгында автоунаа деген сөз гана эмес, анын синонимдери, мисалы, унаа, авто жана башкалар да табылат дейт. Эмне деген издөө? Купить автомобиль деген издөө болду, Ну, тилданы коебуз дагы.
Кесиптештер, жардам керек. Клавиатурада бул E экен, а? Yok, kol англисчеден которуп туруп, анан кийин Эни басат экенбиз. Орусчада жок экен тилда. Так, конкурс деп коелу. Ушул нерселерди кошуп чыгаруу болот экен. Проведение итогового конкурса на определение автора лучших нерселер. Так, нет, определен автор лучших ошол экен, а? Республиканская научно-техническая олимпиада, и так далее, көрөшүн. На битте дагы жазылып по условиям создания такой дейт. Мына ушундагы туруп издесеңиздер болот. Маалыматтарды толук алып чыгууда. Тилдин жардамы ошол жанагы азыр мен конкурс деп атпаймынбы? Конкурс дегенде башка конкурс кошкондагы майда чүйдө жаналарды кошуп чыгарып берет да. Жеңди, алды дегендерин кошуп. Так, у нас кийинкиси or или болсо түз турган слэш. Эки суроо талап үчүн натыйжаларды бириктирет. Суроолор боюнча жыйынтыктарды алар бири-биринен өзүнөн киргизилгендей көрсөтөт дейт. То есть бир эле эки түрлүү сөз бергенибиз менен ошо эки түрлүү кошулган сөздөрдү бизге таап берет. Кошулган рекординг бар сайттарды. Мисалы, кайта киребиз. Ким бар бизден азыр? Бул да англис тилинде жазылыш керек экен. Шеф менен. Так, or и кимдер бар азыр? Ошо мугалимдердин бирөөнү жазайын эле да. Айнура Аттокур кызы дейт. Айнура Аттокур кызы. Барсыз да? Биз бир эле жерде бар экенбиз, экөөбүзчү. Шайлоо участкада гана. Шайлоо сайтында гана экөөбүз бирге жазылган жерде бар экен. Так, Курстан Мамасадыков дейт. Курстан агай, бизде Курстан деген агай барбы? Ооба, болуш керек. Бар. Кайсы районунан? Кара Суу район Папуан айыл өкмөтү. Попандан болуш керек, а? Так, бизди издей турган болсок, Facebook'ta Mama Sadık çıkmay kaldı. Так, Mama Sadıkova деп туруп, Sadıkov'da кошуп чыгарганга аракет кылды. Телекөзгө окружение. Дагы деле ошол эле шайлоо. Ким менен кандай иштерге барганбыз? Ушул жагын каш келип калат. Зарип Бостонбаев. И аны Эрмегай бир партияны Курстанбек деп толук жазыңчы агай. Кимди? Мама Mama Sadık, Курстанбек деп. Курстанбек. Курстанбек. Центр поддержки семьи бирок Курстанбек жок экен. Мама Садыков деген фамилия бар экен. Касы ушундай окшош жактарын издеп табып бере алат. Так, дальше кийинки операторубуз Каша. Топтоштуруу үчүн көмөкчү оператор. Кашанын өзү суроо талаптын мазмуну эч кандай өзгөртпөйт. Бирок башка операторлор менен айкалышылышта керек болот. Кыскасы, Каша менен экөө үчөөдү кошуп жана ал логикалык операторлор иштеп атабыз го? Ошондой негизде бул дагы иштей берет. 8 класста кимибиз 8 класска сабак бере турган болсок, логикалык операторлордо иш кылып атабыз, Кашанын ичи биринчи иштелет дегендей. Дәл ошондой. Биринчиден Кашанын ичине эки адамды жазып туруп, сыртына дагы бир адам жаза турган болсок, Кашанын ичиндегилерди бир
сыйра анан сырттагыны бир серия алып таап берген аракет бар. Google издөө операторлары сайт менен именно маалыматты конкретно бир сайтта издей турган болсок, сайт точка деп турган сайтты берсек, ошол жактан чыгарып берет. Бул оператор издөөнү белгилүү бир веб сайттын гана издейт. Мисал кылтырбай эле кое берейин, түшүнүктүү эле бул. Андан кийинкиси файлдын түрү боюнча, файл type. Бул оператор көрсөтүлгөн форматтагы файлды издейт. Бизге PNG сүрөттөр раза керек болот. Ал жакты бул жакты Skype жанагы өткүзүп атканда PNG сүрөттөр керек болот. Эми биз ушуну файл type берип туруп PNG дей турган болсок, PNG кимди издейли? Мына мисал Роза берип Гүл деп тур. коелу. Роза Гүл деп көрдүңүздөр, только PNG сүрөттөрдү гана чыгарып берет. Файл түйүнү карап туруп чыгарып берет киргенден кийин. Булар PDF жана да Word'ко же болбосо PowerPoint'ке коюп атканда удобный, аркасы кошулуп түшпөйт. Так. Эми кийинкиси мисал иштеткенбиз. Бул мисалды мен ушул жерде эле решениясы менен турат. Жок, решениясы эмес. Мисалдын өзүн таштайын. 3 мисал бар экен. Сиздер иштегениңиздерди сразу жана аласыздар. Так. İştegeniңиздерди бүттөй берет. Мен азыр прям ушул жерден эле класска өзүңүздөрчө жүк салып коеюнчу, ато жиналып калабыз. Задание болбой калды деп ойлойнчучу. Создать. Браузер, так. İzdөө системасы деп коеюн, Тапшырма. Карап туруп жанагы көрөсүздөр, тапшырып көрөсүздөр. Так, кеттик. Андан кийинкисине бияк бете чыгарышы бар. Бул деле жанагы чыктап коем өзүчө. Көрүп деле чыгарып иштеп кое бересиздер. URL деген эмне эми? URL керектүү файлга же сайтка өтүү үчүн колдонуучу браузердин дарек тилкесине каалаган даректи киргизиши керек. URL мына ушул дарек түшкөн жери. Протоколу, HTTPS, домен, путь, кайсыл жерде файл жайгашкан, запрос, биз деген названиясы и фрагмент. Мына ушунун бардыгы URL. Так. URL'дин биринчи бөлүгү сервер жана веб таракча сиздин компьютериңизде маалыматтарды өткөрүп берүү үчүн кандай протоколду колдонууну көрсөтөт. Азыркы заманда бул уже HTTP болсо HTTPS. Бардыгы коопсуз жиналганыбыз үчүн security болуп HTTPS кошулат. Hypertext Text Protocol Security. Аташкан ташашындай. Веб браузерлер бир гана HTTP же HTTPS протоколдорун иштетпестен, андан сырткары да бир кидече кошумча протоколдор бар. Булар FTP, файларды өткөрүп берүү протоколу. FTP'ни көбүнчө бир сайттын ичинде колдонсо жакшы. Маалыматтарды ошол бир компьютерде башкарып туруп, ошолдан FTP ачып койсоңуздар, кийин ал жактан дарегин жазуу менен эле
бул жерде бардык компьютерлер IP директор менен специально ошол жанагындай группасы менен камтылыш керек. Сөзсүз түрдө биз сайып койгон жөн универсальный IP адрес салып коебуз го. Ал түрүндө FTP жакшы иштебейт. Даже иштебей да калышы мүмкүн. А так бир группада киргизилген IP директори бирдей основной шлюз бирөө боло турган болсо, ошонун ичинде FTP конкретно иштейт. Mail.to компьютериңизде электрондук почта кардарын ачат. Мисалы, Mail.to username gmail.com дейт. Mail.to бул электрондук пошталарга кетет. Домендик аталыш. Протоколдон кийинкиси. Домен браузерге DNS аркылуу ресурс жайгашкан веб серверди табууга жардам берет. Домендик аталыш бу жерде азыр динамический турат. Жанагындай беркиндей домендик аты билесиздер, көптөгөн цифралардан турат. Ал өткөнкү сабакта айтып кеткенбиз домендердин турушун. Так, порт. Протоколдор порттор менен тандемде иштешет. HTTP үчүн демекиде порт 80, ал эми HTTPS үчүн 443. Бул стандарттуу маанилер болгондуктан сайттын дарегинде портту көрсөтүү зарыл эмес. Сайттын дарегинде каналдарды көрсөтүү зарыл эмес. Ал өзү деле автоматтык түрдө табып алат. Кийинкиси баракчага жол. URLдин доменден кийинки келген бөлүгү баракчага жол деп аталат. Сайттын негизги барагын ачуу үчүн сизге протокол жана домендик аталыш гана керек. Сайтка кирип алгандан кийин example.com деген сайтка кирди, андан кийин именно керектүү бир страницасына же болбосо шилтемесине кирсек, ошол баракчага жол болуп эсептелет. Толук аталышы биз издеген жер аталышы. Электрондук почта дареги ар бир колдонуучуга электрондук каттарды алуу үчүн дайындалган жеке дарек. Уникалдуу электрондук почта колдонуучунун аты электрондук почта дареги экенин көрсөтүү үчүн собачка, маймылча, кыргызчасы, символу жана домендик аталыштан турат. Ушул жерде кошумча маалымат бере келе турган болсок, каникулга чыгып жатканда жогорку кеңеште бир нече нерселер кабыл алынган. Элдерге толук жетпей жетпейби билбедим. Азыркы убакта телефонуңуздардан байкап атасыздар бардыгыңыздар. Мурдагыдай бир сим картага биз электрондук почта бирөөдөн ашык ача албайбыз. Ошондон мен сиздерге айтып коеюн дегеним, бул жаңы сим карта алып аткан убагыңыздарда эски коддор менен албаңыздар. Мисалы, Мегакомдун 555, 550 деген эски коддор менен албаңыздар, анткени алга адамдар алып ыргытып берердин алдында бир нече аккаунттарды байлап иштаган. Азыр сиз ача турган болсоңуз, бул телефон номер уже занят болсо, бош эмес деп чыгып калат. Ошондуктан жаңы коддорду алышыңыздарды айтар элем. Ошо жаңы коддорду алсаңыздар, алга эч кандай байланган эмес. Бир гана электрондук почта байланат. Жакында даже телефондор бир эле сим карта менен иштеп калышы мүмкүн. Бирок ал просто менин прогнозум мүмкүндүгү. Анткени байкап атасыздар, телефондордун бардыгы регистрация болуп атат. Эски жатып калган үйдө иштелбей жатып калган телефонду кокустан өзүңүз телефон сындырып же жоготуп алып, ошол телефонду кайта алып иштетем дей турган болсоңуздар, не деген эле? Кодун кайта терип киргизип, Кыргызстанга регистрация кылыш керек. Имей коду агай. Имей код. Мына сага. Идея деп берейин деп атпадым. Имей кодду мен Имей регистрация кодун башынан сүйлөшүп жүргөн телефондорубуз булар катталып калат автоматтык түрдө. Туруп калган телефонду мен ушундай ситуация болуп калды. Үйдө көптөн бери жаткан бир эски телефонду экранын алмаштырып, анан кызыма берип коеюн деп сим карта салып туруп иштетейин десем, блокировка болуп калды. Анан барсак, ошол имей код экен. Анан бирөөгө жазыш керек болуп, издеп, Россиядан келген бирөөдү табып, анан ошого каттатып аштырдык. Бир адамга өздөрү бир эле телефондо катталып калган окшойт азыр.
Spam. Эми спам боюнча мен көп деле айта бербедим. Сиздер өткөндө 9 класстарга маалымат сабаттуулукта фейк жана спам жөнүндө сабак өткөзүптүр. Спам бул коркунучтуу деген нерсе эмес. Бул просто бейтааныш каттар. Биздин жанагыбыз, поштабыз бейтааныш кат келе турган болсо, аны спам папкасына чыгап коет. Эгерде ал келген каттын дареги сизге таанышча болсо, бирөө жарым жазган же кандайдыр бир сиз катталган сайттан келген болсо, сиз ачып беймарал кире бересиз. А бирок бейтааныш жактарда сиз вообще катталбаган жактан келген болсо, аны өчүрүп таштаганыңыз жакшы. А спам папкасы өзү дагы андай нерселерди тез өчүрүп турат, тазалап. Так, спамдын коргонуу ыкмалары. Жанагы таштайм, слайдты таштайм. Ошол жерден келген ыкмалардын баардыгын көрө аласыздар, Ооба, ошондой кылабыз. Bunun баардыгын окуп чыккандын кажети жок. Так, социалдык тармактар эми. Социалдык тармактар бул адамдардын өз ара аракеттенүүсүнө, маалымат алмашуусуна жана башка колдонуучулар менен байланышуусуна мүмкүнлүк берген онлайн платформалар жана кызматтар. Алар заманбап дүйнөдөгү баарлашуусунун, көңүл ачуусунун жана ишкердик байланышынын жаңы ыкмаларын киргизүү менен көптөгөн адамдардын жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Так, социалдык тармактар боюнча айта турган болсок, окуучуларга түшүндүрүп аткан убакта биз бунун плюс жагын жана минус жагын сөзсүз түрдө оюн кылып же болбосо дебат кылып өткүзүп берсеңиздер сонун болот. Өздөрү чукулап чыгышат. Социалдык тармактын кайсы бири жакшы, кайсы бири жаман. Социалдык тармакта эмне кылса жакшы, эмне кылса жаман. Жана ошондой эле мамлекет эмне үчүн TikTok'tu жаап салгандыгы тууралуу аларга жакшы мамиле түшүндүрүүнү берсек, социалдык тармактарды кенен түшүнүп алышат. Мессенджерлер, бул негизги максаты же колдонуучулардын же топтордун ортосунда ыкчам билдирүүлөрдү алмашуу болуп саналат. Бул адамдардын реалдуу убакытта баарлашуусуна тексттик билдирүүлөр, сүрөттөрдү, видеолор жана башка таркатуусуна мүмкүнлүк берет. Мисалы алардын катарына демек мессенджерлер кирет. Эң популярный биздин региондо WhatsApp, анан Telegram, Facebook мессенджери, Viber, Signal жана башкалар. Мына бизде Кыргызстанда WhatsApp 100% басып бүттү. WhatsApp'тын бир нече түрлөрү бар. Мисалы мен колдонуп аткан нерсе бул веб жанагы бизнес WhatsApp менен жөнөкөй эле WhatsApp. Анан сырткары кара түстөгү WhatsApp'та чыгып кеткен да, башка түстөгү WhatsApp'та, көк түстөгү WhatsApp'та жүрөт. Кайсы WhatsApp'тын түрлөрү бар. Бирок официалдуу түрдө негизги главный колдонгону жакшы, башка ал жерден установка кылып, башка WhatsApp'тын протоколу менен WhatsApp'ка иштей ала турган программаларды колдонууну мен көбүнө сунуштабайм, сиздерге деле айтам, башкаларга сунуштабаңыздар, анткени алар биздин маалыматтарды уурдап да калышы мүмкүн. Мессенджерлер менен социалдык тармактардын ортосундагы айырмачылыктар. Байланыш форматында мессенджерлер колдонуучулардын же топтордун ортосуна тез байланышты камсыздайт. Ал эми социалдык тармактар коомдук же жарым жартылай ачык профилдерди түзүүгө жана бул профилдерди аркылуу маалыматтарды бөлүшүүгө багытталган. Профилдерди блог деп да коебуз. Социалдык тармактарда блог түзүп биз кадимкидей бир нерсени талкууласак болот. Копиялык жана коопсуздук боюнча кээ бир мессенджерлер копиялыкка жана билдирүүлөрдүн коопсуздугуна көңүл бурушат. Ал эми социалдык тармактар көбүнчөсү профилдеги копиялыкты көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү менен ачык мүнөзгө ээ. Функционалдуулугу боюнча мессенджерлер көбүнчө текстик жана мультимедиалык билдирүүлөргө басым жасашат. Ал эми социалдык тармактарда маалыматты жарыялоо, окуяларды баяндоо, жумуш издөө жана башка ошол сыяктуу маалыматтарды жарыялап турат. Кийинки темабыз булут технологиялар. Бул да абдан сонун чоң тема. Кыскасы булутту жакшы түшүнүп, анан кийин бунун сервистерин иштетип, айрыкча Google'дыкын иштете алган мугалимдерчи папка деле көтөрбөй калат.
сумка деле көтөрбөй калышат да. Муну кеңири түшүндүрүп, жеткизип бериш керек. Андан сырткары биздин түндүк системасы деле бул сервистерге ээ. Бир нече маалыматтарыбыз бул жакта жайгашат. Бир нече бардык маалыматтарыбыз азыр түндүктө жайгашат. Акыркы обновленияда даже балдарыбыздын справкасы жана балдарыбыздын мед книжкалары чейин кирди. Акыркы обновлениясына ошо кирди өткөнкү. Ооба. Азыр балдарды мектепке тапшыргандыгы жөнүндө справканы түндүктүн өзүнөн алабыз. Мектепке баргандын, ИСОго киргендин кереги жок. Анын убакыт өлтүргөндүн кереги жок да. Ошол жактан эле кирип алсаңыздар болот. Так, булут технологияларынын артыкчылыктары. Чексиз ресурстар. Чексиз ресурстар. Так, бул технология кубаттуу серверлерге масштабтуу маалымат борборлорун жана маалымат базаларына жетимдик камсыз кылат. Кубаттуу серверлер, супер серверлер. Google'дыкын канча деп атты? Жалпы сервисинин памяти канча деп атты? Интернеттен карап көрүш керек экен азыр. Жакшы жана албай атам. Эстей албай жатам. Азыр 1 мүнөт. Бул жакта Олимпиада болгон жакта каша чыгып кетmiş. Так, жөнгө салуучу экономдуу, кардалар алган кызматтардын көлөмү үчүн гана төлөшөт дейт. Бул жерде кимибиз чыгып кайта кирип атабыз общий. Өзү канча болдук? 13 адам давай. 12 адам келиптир, Бул аз да, биз көппүз да слишком. 30 канчабыз? Бул аз. 45 өттү, жоктойн десем. Группага бир жазып коюн, азыр жоктойн киргиле деп. Кирген убакта код сурап атабы? Ачык эле кылып койгондой болдум эле го. Жок, коду бар экен агай. Код сурап атат агай. Майли. Бул запись деле кетип атат, запистен тыштайбыз да. Так. Чык. Запусти демонстрация болуп турат да, наркы өтпөй турат. Майли. Монитор өтүзүп коебуз. Так, ишенимдүүлүк жана коопсуздугу. Азырчы мындай вирустардан көп коркуп калбадыкпы? Жанагы деле удобный болуп калды. WhatsApp'tan жөнөтүп турсаңыздар маалыматты. Вирус болсо WhatsApp албай коет билесиздер, Вирус эмес болсо, вирус бар болсо дагы WhatsApp тазалап туруп анан жөнөтөт, кайдачы. Ошон үчүн через жанагы мессенджер, через WhatsApp же башка аркылуу беймарал маалыматтарды жөнөтөбүз. Эгерде документтериңерде кандайдыр бир ошибка жанагылар болсо, мына жака оңдоп да жөнөтөт. Универсалдык чечимдер. Бут провайдеринде кызматтардын кеңири спектрин камсыздайт, маалыматтарды сактоодо виртуалдык программалык камсыздоого чейин. Мындай чечимде стартаптарга да, ири корпорацияларга да ылайыктуу дейт. Жаңы
Önlemдерди коопсуз ишке киргизүү. О Эрмек агай азыр. Жаңы өнүмдөрдү коопсуз ишке киргизүү. Бул кызматтардын колдонуу менен сиз онлайн дүкөнү же онлайн порталды тез ишке киргизе аласыз. Системалык администратордун жоктугу. Сиз жөн гана бул чечимдерди туташтыра аласыз жана конфигурация колдоо жана резервдик көчүрүү менен алек болбостон аларга керектүү ресурстардын жайгаштыра аласыз дейт. Кыскасы бул сервистерде колдонгондордун эң жакшы жерлерин, мисалы эң эле кеңири көп колдонгондордун бири бул Google Диск 15 гига жай берет. Mail'дыкы бар, Яндекстики бар. Анан 15 гига жай бул бесплатный берет ар бир аккаунтка. Бул деген бир нормальный флешка, буга көптөгөн маалыматтарды жүктөп койсоңуздар болот. Жакшы жери аккаунтуңуздардын логин паролун гана биле турган болсоңуз, кайсыл жерде болбосун, интернет бар болсо эле сиз маалыматыңызга доступ болот. Маалыматыңызга түз доступ болот. Так, менин журналым ушул болуш керек. Бул мурункудагылар. Азыр эми жоктойбуз. Бүгүн 29-сентябрь. Минур эжеке. Бармын агай, кандайсыз, саламатсызбы? Жакшы. Бар. Азизахан эжеке. Эгер фамилияңыздарды окусаңыздар сразу даярданып туруңуздар, бармыңдар. Азизахан эжеке жок окшойт, Моминова Азизахан. Жок. Рахим эжеке. Жок, Гүлмира деген эжекебиз. Ошанын. Насип эжеке. Машаева. Айтурган эжеке. Каракулжа. Бармын агай. Бар. Шазат агай бар. Жүргөн. Бармын агай. Айдан эжеке. Бар. Бар. Men Бар. agay. Саид агай жүргөн. Barmın. Саид агайга ишеничибиз көп. Урмат агай. Эмбі деп койгон экенбиз мурда. жооп сурагандар айтканда, я? Деген жооп сураганда айтат. НБ да бизде эми. НБ. Бул жолкусунда жооп сурагандар группада деле биз билбейди, э? Мурункусунда мен дагы энби болуп калыптым го, жооп сурадым эле го. Ким? Минура. Аширбекова Минура, эмбі деп Ооба, коет мен экен. бир дагы калбай эле кирттим. Өткөнкүсүндө себептүү жооп сурадым да. Макул. Kalsanız gerek de çıkar. Косантбек агай. Мамасадыков Бармын агай агай, менен бармын. сүйлөшүп аттык бая. Бая сизди жазып издеп аттык. Мукаддас эжеке. Кара суу. Гүлден эжеке. Албаева. Аттокыр кызы Албаева. бар. Мен агай. Ага. Байматова Men agay. Barmın. бар. Гүлзин эжеке. Ноокаттан көбү бар болчу.
Чыкпайт. Мукадас эжеке Абдрахман кызы. Саламатсызбы агай, бармын мен. Гүлзинеже Бар. да бирок Сак, бада бар экен да. саламатта болуңуз. Жооп бербеди го анан кийин. Билбейм, азыр Жооп бербеди. катышуучулардын, участниктердин арасында бар экен да. Асылбек агай, телефонду коюп бир жагына кетип калган го. Асылбек агай, Нокоттон. Зарина эжеке. Бармын ағай. Саламатсызбы? Бар болуңуз. Нурзия эжеке. Саламатсыздарбы? Бармын мен агай. Мгм. Бармын. Жакшы. Сонун эжеке. Гузина эжеке, Насирова. Боштон мектеби. Бармын ағай. Болду, келди. Бармын. Абдурасулова Толгона эжеке. Саламатсыңарбы? Мен бармын. Ағай, Ай, Калбаева Нурзияда өткөн сабакка мен катышканмын агай. Эми бул карап Ошол коюңузчу. жок жаткан убакта чыгып кетпедиңиз беле акыры? О, акырында зарядым М, өчүп калган. Сайып кайра кирсем бүтүп калыптыр да окуу. Окуп отургам эле. Героева Гүлфида. Ошо бул жокусунун ортосуна кылтам да. Гүлфида эжеке. Делилова Айганыч. Эжеке берки проекттен бар болуш керек. Гүлшар эжеке. Саламатсызбы Тоңалай. агай, бармын? Бармын агай. Бар. Эрмек агай жүрөт. Нуриза эжеке. Рексу деген. Абдулла агай. Б. Так, Агайдын 1, 2, 3. Асылбек агай дагы бар экен да, группада катышып жатыптыр да. Азыр участниктердин арасында бар экен бул агай дагы. 17. 17 адам жок да уже. Асылбек агай. Асылбек ағай, кече дагы Өкмөт. кылуу деп эме кылып аткан. Так, Себепсиз калтырбай атты эле да бул агай. Асылбек жолдош турат эмне? О, азыр эмгек болуп калды окшойт. Карап коюң эле. Так, болду. Патронтели, мына эртең жиберебиз. Так. Бул 8 бет болуп туруп калды. Кеттик ана дальше. Кийинки бөлүк булуттук сервистерден кийин. Булуттук технологиялардын артыкчылыктарын эми окуучуларга өзүбүз колдонгондой жеткизсек болот. Нерселердин интернети дейт. Нерселердин интернети. IoT.
Нерселердин интернети, Internet of Things. Маалымат алмашуу жана алардын ортосунда ойторойнчу. Өз ара аракеттенүү максатында ар кандай физикалык түзүлүштөрдү интернетке туташтыруу идеясын негизделген түшүнүк. Бул түзүлүштөргө маалыматтарды чогултууга, берүүгө, талоого жүргүзүүгө жана адамдын түздөн түз кийлигишүүсүз бул маалыматтын негизинде иш аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет. Бул биздин түшүнүк боюнча мындай. Ар бир аппаратка коюлган байланыштар бар го, өзүнүн байланыштары. Мисалы, умный дом, умный пылесос, умный телевизор, холодильник, типа умный час. Ошолардын интернети. Алар өздөрү башкарууну берет. Мисалы, мына умный дом, бир жанагы көрүп калган болчумун. Рекламаны. Адам жумуштан чыкты дагы, телефонун басып коюп, жумушундагы эшиктин астына келгенде, машинасы өзү стоянкадан чыгып келип, алдына турат. Ал отуруп, айдап бара жатып, үйгө кат жазып, умный домуна. Ушундай, мен чарчадым, мага мындай нерселерди жасап тур. Барса, уже холодильник, андан прата чыгарып, кухня жасап койгон. Эми ошончолук деңгээлде ол реклама да, эми деңгээлде өнүгө турган болсок, мында уже аял эркектин эркекке аялдын деле кереги жок болуп калат экен да. Бар нерсени үй өзү жасап кала турган болсо. Типтиз барасың, жатасың, эртең менен чай пайыңды жеп, кайта чыгып келе бересиң. Ошону көрүп күлүп койдум эле, бул эмне деген нерсе деп. Бирок действительно келген убакта азыр болуп атат да, бар. Кухонный роботтор бар. Идеяны жасап жанагы коюлуп бере алса дагы, алдын ала аны эмне кылыш керек? Настройкалап, ар бир нерсенин ордуна коюп, толтуруп дастап коюшуң керек. Роботтордун иштегенин көрдүңбү? Чыгып кетти да бирөө. Так, тармакта лот туташтыруу параметрлери дейт. Тамактын внутренний нерселер пан, лан, анан кийин ман, булар уже булчуттар менен уже лан ичинде, пан ичинде, Wi-Fi менен дагы лан, ман, WAN сетевой кабелдери, спутниктер менен туташтырышы. Үй, шаар жана башка нерселердин бири-бирине кошулушу. Робот колдо деле чыккан го ушунчалык деңгээлдеги нерселер да. Буюмдардын интернетке кантип иштейт? Аспап сенсорлор, алар белгилүү бир чөйрөдө маалымат чогултуу үчүн иштелип чыккан. Гаджет бир катар сенсорлор менен жабдылышы мүмкүн. Мисалы, камера, акселерометр, смартфондогу GPS жана башка. Алар белгилүү бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн, пайдалануу үчүн айлана чөйрөдөн маалыматтарды чогултат. Туташуу ыкмалары, чогулган маалыматтарды кандайдыр бир жол менен булутка көтөрүп берүү үчүн ар кандай жолдор бар. Спутник, Wi-Fi, интернет, башка нерселер боюнча. Бут же жакшы эски Ethernet колдонуу. Опцияны тандоо интернетте белгилүү бир гаджеттердин максатына жараша болот. Маалымат иштетүү куралдары, алар программалык камсыздоодо тарабынан иштелип чыгып, андан кийин эмне кылуу керек экенин чечет. Кээ бир учурларда адам дагы деле кээ бир маалыматтарды өзү киргизиши керек болот. Андан кийин колдонуучунун интерфейси жардамга келет дейт. Бул ошол аппараттар айтабыз да, сеттерде чыгып койгон ошол нерселерди. Колдонуучу интерфейси колдонуучуга системага маалымат же орнотуулардын кошууга же анын иштешине керектүү мүмкүндүк берет. Бул жөнүндө азыр фантастика кинолор көп болуп атат, роботтор жөнүндө, роботторду адамдар менен алмаштырган жөнүндө сериалдар, жаналар, кинолор. Булар деле жакын ортодо болуп кала турган болсо, япондордун бир нече роботтору бар. Даже Дубайда бир робот гражданство алган жер дагы бар. Бул деле шумдук. Автоматташтыруусу түзмөктө айлана чөйрөнү
шарттарына же колдонуучунун буйруктарына автоматтык түрдө жооп бере алат. Алдын ала коп койсо деле ал жооп бере берет. Ресурстарды оптималдаштыруу, энергиянын, сууну жана башка ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн башкарууга болот. Жакшыртылган мониторинг, жакшыртылган ыңгайлуу жана коопсуздук, аналитика жана болжолдоо. Булардын бардыгына мен бир эле нерсе айтып коеюн, өзүм көзүм менен көргөнүм. Балык фермада биз ушундай нерсе көрдүк. Билесиздер, балыктын кичинекей баласын эмне деп коет? Өтө кичинекей, уруктан жаңы чыккан. Малютка дейбиз эле. Крас дейт да. Икрау. Икрасы эми ал жумуртка малынагысы, анан малютка деп коет. Бул биз ошол жумурткадан чыккан кичине бир 2 сантиметр, 3 сантиметрге чейинки аралыктагысы. Ушул убакта балык өтө көп тамактанат. Каждый 15 минут или 20 минут тынбай тамактанып, жем чачып туруш керек. Үстүнөнчү. Ошол нерсени түнү деле күндүз деле чачылып туруш керек да. Анан жананы көргөнбүз. Автоматташтырылган системаны көргөнбүз. Ошо эң кичинекей жаныбарлардын малюткаларынын үстүндө аппарат турат экен дагы. Ар 15 минутта ошол ичинде канчалык деңгээлде жык болсо, ошончалык деңгээлде жемди чачып турат экен аппарат. Күнү түнү ошол сөт өчкөн убактан өчөт экен, калган убактарда полностью иштеп турат экен. Ардуино менен түзүлүптүр. Ачып, керектүү гана нерсе төгүлгүнчө кармап турат экен. Ичинде ошол жем тыгылып калбасын деп спираль коюлуптур. Спиралда айланып, ошо 4 жолу айланганда ошо канча балыкка жетет экен, 5 жолу айланып кандай бир балыкка жетет экен. 4 челектин ортосуна коюп туруп да 4 канал чыгарып туруп, 4төне жем чыгарып турат экен. İştegенин көрүп, жанагылардын программаларын көрүп, молодец дедик да. Биз бир проектте, ошол Алтын түйүн уюштурган бир проектте балык боюнча, жанагылар балык багуу боюнча, ошону изилдөө менен барып, ошол нерселерди көрүп келгенбиз. Проблема жана кыйынчылыктар. Маалыматтын коопсуздугу, туташкан түрмөктөрдүн саны көбөйгөн сайын маалымат коопсуздугу жана кибер чабуул коркунучу жогорулат. Камералар бүт нерсе, ар нерселердин бардыгы үйдө сетка бир сетка уланган болсо, кээ бир хакерлер бир эле нерсесин бузуп алуу менен бардык үйдүн маалыматтарына ээ болушу мүмкүн. Купуялык. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды чогултуу жана бөлүшүү купуялыктуу байланыштуу көйгөйлөрдү жаратышы да мүмкүн. Стандартташтыруу ар кандай түзүлүштөрдү өз ара иштетүүсүнүн бирдиктүү стандартынын жоктугу аларды биргеликте колдонууну кыйындатат. Масштабдоо түзмөктөрдүн саны өскөн сайын тармактык башкарууда жана масштабтоодо кыйынчылыктар пайда болот. Массага. Кеңештерби азыр чарчаган майынанчы эмне кылганыңа? Камераны жандырып алайын эле да. Массага деп өзүмө таң калып бердим да. Азыр ноутбукта кийинки бетти ачыш үчүн мына чекесин төп койдум да. Урматтуу кесиптештер. Массага деп бердим. Деп китеп ачкандайбы? Деп ачып барагы түскөндөй эле колум мындай түзүп койдум да азырчы. Чарчап калган окшойм, азыр жолго чыксам кантип экен, 12 саат машина айдап. Машинада барасыз. Кесиптештер. Машинада кетип атасыз Бишкекке. Бишкек. Арзан эле самолет жакшы эмеспи? Аппаратурам толтура да. 2 принтер, 1 ламинант, 5 сандык. Жүктөп бара турган нерсем толтура. Шеп кеткен. Сагып өтө турган адам. Ачкызынан мынтип коюптур. Биринчи орунга 3 комната квартира деп атпайбы Бишкекте? Ошо нерсеге жетели деп аракет кылып атабыз да. 2024 кылалы ай.
Final? Oo, 24. Былтыркынын финалы эртең Динада болот да. 2 октябрдан 5 октябрга чейин болот. İlgili kalay Жок, uzanıp 1 октябрь, 5 октябрга чейин. yaxşı orunlarda alıp berse. Игілік қалайбыз ағай? Рахмат. Эки жылы уже быйыл түзгеле опталып калдык. 2 жылы кимге чыгам дей турган болсоңор, ушул группаны, ушул команданы сактап калабыз да. Кудай калса форумга бүтөбүз го. Жанагы информативдерин. Анан кайсы райондан кимдер чыга турган болсо, ошолорду тартып чыгабыз да. Алып чыгабыз. Кудай кааласа. Эми Эме кереги жокпу? Ютубта сабактарына бастырышат эле го, кирип коммент жазгыла, лайк баскыла деп. Ссылкасын таштап коеюн болбосо. Болду, өзүнүн 12 миң подписчиги бар. Болду. Мен да подписчикмин эме келинчегиңизге. Көрүп турам. Сабактар чыгып, каналга чыгып турат. Быйыл андай видеолорго жанагы мануэлде только сабак болду го. Тест, кандай кырдаал, мугалимдин ногунда кырдаал, анан жанагы болуп калды. Мастер класс и сабак. Ушул нерселерди койду да. Мурдагыдай андай мындай жасалмай, пасалмай, көрөн чөрөн ар нерселерди илмей дегендер жок. Азыр биздики Ош шаары концерт менен өтүп элек, патыр мен туткам да. Мындан 3 жыл алдынча 5-орун болуп калгам Ош шаарында. Ошондо концерттер менен чыкканбыз. Азыр андайлар жок. Только ошол сабакка гана тиешелүү нерселер. Тесттен өткөндөрү мастер класска кирет, мастер класстан өткөндөрү ситуацияга кирет, ситуациядан өткөндөрү сабакка кирет. Болду. Мирлан ага жана өтүлгөн сабактарды классрумга жүктөйсүзбү? Классрумда слайдтер. жүктөлүп турбайбы? Мгм. Мына коммуникация жана интернетте мына бирөө жүктөлүп турат. Сабактын презентациясы. Кирип өткөнкү сабактын презентациясы бул. Так, мен видеону жүктөй элек экенмин өткөнкү сабактына. Модулдун тапшырмалары өтүп мен азыр ушул турган жерибиздерде ссылканы биринчи прям видео түшөт экен да. Загрузить дей турган болсок, мен биринчи сабак деп бөлүп койгон болчумун. Анычы. Обзор. Так. Анын ичинде болот, документ ичинде болот. Zoom. Биринчи сабак. По-моему, ушул болуш керек. Бул ошо мурунку сабактын видеосу. Азыр экинчи сабактын видеосу сакталып бүтөрү менен тезирээк жүктөгөнгө жана алам. Аракет кылам. Кечээ кошкан көптөн бери көп нерсе. 4 жөнөкөй жеке ишке кирип алып, азыр кайта 2 жерден чыгып, 2 жерде иште калтырдым да. Өтө эле зымын чыгып кетет экен, кейин экен. Mektepte işte atası var. Ооба, мектепте анан кийин мээрим окуу борборунда, анан биздин өзүбүздүн окуу борборунда 3 жерде иштеп атам да азыр. Частный мектептерден экөөгө кирип алдым эле, зымын чыгып кетти алар менен чуркап жүрүп. Iki mektep bolbaytken kıyınken. 4 болуп калбадыбы меники мектептен өзү эле. Балдарымы сапатка окууга берип, айына 70 миң контракт төлөп атам да. Oho. Kımbat emes mi? Элдер студентине 50 миң бир жылга төлөп, дейишет атат, мен айга 70 миң нак эсептеп берип атам, шатрат өткүзүп. Бирок жакшы жеричи, кесиптештер, үйгө эс алып, ойногону гана келет да. Эртең менен барат, китеп окушат, сабак окушат, тапшырмасын аткарып, кружокторго катышып. Мындай экен. Жалгыз бала болсо, айына 40 миңден тиет экен. 40 миң тегерегинде. Экөө болсо 35 миңден пасыраак болот экен, 33 миң ушундай тегерегинде. Үчөө болсо 25 миңден тегерегинде тиет экен. Мен үчөөнү тең киргизип койдум. Экөөсүнөн кичине эле арзаныраак болот экен да, үчөөнү киргизип тең. Үчөө да киргизип таштадым анан. Үйдө отуруп балдар менен тапшырма аткарбай калдык да. Частный мектепте
8 saat өтөт, үйгө очойто тапшырма менен келет. Отуруп алып 2 саат тапшырма карабыз, Математикасында эле 4-5 түрү бар. Азыр жыргап эле калдык. Ошол жерден тапшырмасын аткартып, койдуртуп, оценканы коюп, Эдипежде шак келет баалар. Канча баа алганын көрүп, кээрине күлүп коебуз, 3 алып келсе. Кээрине мактоолор менен келет, мындай нерселерге катышты деп. Анан ыраазы көп нерселерге катышты. Эмтине эле сахнага үйрөтүп койгон. Сентябрь бүт элек канча нерселерге катышты. Кружоктон балам шахмат менен математиканын логикасына катышат. Кызым таэквондо менен кыздардын системине катышат. Кружоктор жам бекер да. А кичинекейим ал кружокторго катышпайт экен. Чыгып алып футбол тебет экен. Бирок тамактары бар жогу да жакшы. Тамактары ham зор түрктөрдүкү. Раз ошо жак табып аткандан кийин кадимки зор болбосун. Ошондой, ошон үчүн көбүрөөк жерге ишке кетмей эле болбой калды, алчы. Кыйналып калды. Өтө эле өзүм кыйналып калат экен. 3 жума дегенде зымым чыгып кетти, 2 жерге арыз жазып койгула мен. Силер менен иштеше албайт экенмин. Чачап калып экен да. Анан бул проектте деле Кудайга шүгүр да. Пока булар бүткүнчө иштей берели. Ушу менен токтото берели, урматтуу кесиптештер. Бүгүнчө мага уруксат бересиңер. Ағай, мақұл ағай. Маат агай, ийгилик. Чуат сағыз ағай. Құда қаласа. Ушу жуманын суббота күнү дагы сабак кылып бир теманы кошуп киргизип коебуз. Ортодо темаларыбыз, жакшы темаларыбыз бар. Мақұл ағай. Рахматчон. Робототехника. Өтө чоң эмес тема, робототехникасы турган кезде. Жок, маалымат коопсуздугу бар экен. Хоп, тынч болуңуздар анда. Сак саламатта болуңуздар, аман эсен. Тойлор болсо чакыртып коюңуздар деп коеюн.